Салам достор, кандайсыңар? Кандайсыңар достор? Маанайыңар сонбу? Бизде да маанайларыбыз сонбу. Ооба достор, силерди көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Аба ырайы дагы сонун болуп турат Тармабек. Ооба, негизи мага ушу май айындагы аба ырайы өзгөчө жагат. Майрамдарды күтүп жатасыз Ооба, негизи майрамды да күтүп атам, бирок өзгөчө күтүп атканым май айындагы табияттын сулуулугун күтүп атам. Чөптөрдүн жап-жашыл болуп калганын, гүлдөрдүн ачылып, чачылып, айтор, мага жагат да сулуулукчу. Дагы Тармабек. Ооба. Эмнеге бүт майрамдар май айында топтошкон? Бектен. Кызыктуу суроо бергендерди жакшы көрөм да, менчи сен да ошолордун арасында биринчи орунда турасың да, кызыктуу суроолорду бергендин арасындачы. Чынында май айы бул өзгөчө ай. Бул айда жаратылыш, мен айтып кеткендей, толугу менен ойгонот, гүлдөр ачылат дегендейчи. Анан айлана чөйрө жашылданып калат. Анан сен айтып атпайсыңбы? Майрамдар көп болот депчи. Адамдар ушу жаратылыштай болуп, жашылдангандай болуп, кубанычтуу маанайда болушат да ушул айдачы. Ошондуктан май айында көптөгөн майрамдар болот. Демек, майрамдар да ошого байланыштуу. Ооба. Жакшы эле айттым, Жакшы эле айттыңыз да. Орточо айтып калдым ба? Кандай майрамдар бар экен? Мисалы, майрамдардын арасында албетте 1 май. Бул эмгекчилдердин күнү. Бул күнү бардык эмгек кылган адамдарды биз сыйлайбыз. Андан кийинки май 5-чи, андан кийинки майрам 5 май. Бул Конституция күнү. Бул күнү биздин өлкөбүздүн эң маанилүү мыйзам кабыл алынган күн болуп эсептелинет. Андан кийинки майрам бул 9 май. Жеңиш күнү. Бул күнү биз ата-бабаларыбыздын эртегин эстейбиз. Ай, канчалык көп керектүү, маанилүү күндөр болуптур. Ооба, туура байкадың. Май айындагы майрамдардын бардыгы бизге бир нерсени эске салат, достор. Эмгекти баалоо, мекенди сүйүү, ошондой эле тынчтыкты сактоо. Бектен, май айы бул жаратылышты көбүрөөк байкай турган мезгил. Эртең менен эрте турсаң, куштардын сайраганын уксаң, маанайыңдагы кадимкидей көтөрүлөт. Ооба, мен дагы уккам. Айрыкча эртең менен короодо куштар, корооздор топтолуп алып катуу кыйкырышат. Туура айттың. Айтмакчы достор, силер да ушуну байкадыңарбы? Эртең менен куштар ушунчалык активдүү болушат дейсиңер, башкача мындай сайрашат да. Бирде кооз, бирде бир башкача үндөр чыгарышат. Ооба да Тармабек, кээде ойготкучтан да катуу кыйкырышат. Ойготуп жиберишет. Достор, Неге алар ушундай? билбейм. Келгиле чогуу ошол суроолорго жоопторду издеп көрөлү. Балким алар бири-бири менен сүйлөшүп жатат, же таң атканын майрамдап жаткандыр. Балким, ошондой деле болушу мүмкүн. Азыр ушунун баарын чогуу билип алалы. Эмне үчүн түрмөгө? Кеттик! Салам достор, кандайсыңар? Силер менен кайрадан эле эмне үчүн түрмөгү? Кандайсыңар? Шерхан, сен эс албай калган окшойсуң, Эмне түнү бою уктаган жоксуңбу? Оода, биздин кошунабыздын короозу саат 5-тен баштап кыйкырып, такыр уктатпай койду. Уйкум канбай калды. Ошо короозор эмнеге кыйкырат болду экен? Сен ойготуш үчүн кыйкырса керек, Ошондой окшойт. Мен да ошентип уккан болчумун. Анда буну чогуу изилдеп көрбөйлү. Анда достор, жакыныраак келип отургула. Чын ошондойбу же ошондой эмеспи? Анда азыр изилдейбиз. Анда кеттик! Корооздордун күнүн чыгып атканын алдын ала билүүчү сааты бар экен. Алар күн чыгып атканын көрсө эле кыйкырып башташат. Көрсө корооздор бизди эртең менен ойготуш үчүн эмес, алар деген башка корооздорго өзүнүн территориясы бар экенин көрсөтүп, бул жактын ээси бар деп кыйкырышат экен. Демек, алар биз үчүн эмес, өзү үчүн кыйкырышат турбайбы? Биз туура эмес ойлонуп алыптырбыз. Жана дагы досту, корооздордун кыйкырыгы 2 километрге чейин жетет экен. Кээде алар болсо үн жакшы чыксын деп, атайын бийик жакка чыгып алышат экен. Бирок алар ойлогондой эртең менен эле эмес, түштө, керек болсо түнчүндө деле кыйкырышат. Жана дагы алар коркунучту сезгенде да кыйкырышат. Алар деген тоокторго кыйкырып, эскертүү беришет. Шерхан, менде бул тууралуу кызыктуу факт бар.
сааттар ойлонуп табылганга чейин эле адамдар эртең менен короздор аларды ойго түшүрүү үчүн колдонушкан экен. Керек болсо алар өз убагында кыйкырыш үчүн аларды көзөмөлдөгөн адам болчу экен. Мына кызык. Анда биздин божомолдорубуз чындыкка жакын экен да. Ооба достор, короздор эмне үчүн кыйкырарын билип алдык. Анда силер менен коштошобуз. Жакшы калгыла. Достор, жаз мезгили келип, эс алууга ыңгайлуу мезгил деп айтып калбадыкпы? Негизи, ушул мезгилде көбүрөөк эс алууга чыксаңар, өзүңөрдүн ден соолугуңарга аябагандай пайдалуу. Да, Тармак эке, Оу. мен досторго абдан көрүш керек болгон Кыргызстаныбызда кооз жерди айтып берейинби? Жок, айтпай эле кой. Айтып кетейинчи. Макул, айтсаң айт. Ал деген Арсланбап да. Арсланбаппы? Ого, ал дүйнөдөгү эң чоң жаңгак токойлордун бири болуп саналат. Билесиңерби достор? Ал токойлордо миңдеген жаңгак дарактары өсөт. Анан күзүндө даамдуу болуп пышат. Жесең сонда кырт. Абдан кооз жер, Ооба. Кел анда ошол биздин кооз жерди айтып атпайбызбы? Арсланбап Жалал-Абадта жайгашкан туурабы? Ошол Арсланбап тууралуу биздин кесиптештерибиз айтып беребиз деп аябай жанталашып турган чагыда айтып берсинби? Айтып берсин, биз дагы билип алалы. Ооба. Кеттик анда эмесе. Кызык экен. Биздин заманга чейин 329-жыл улуу кол башчысы Искендер Зулкарнайн Александр Македонский өзүнүн миңдеген аскерлери менен чыгышка карай жортуулга чыгат. Ал жакта Орто Азиянын эң бийик тоолоруна келгенде күтүлбөс душмандарга туш болот. Ал душмандар курал жарактуу аскер эмес, белгисиз оору эле. Жоокерлер алсырап, ашказан оорусуна жапа чегип, биринин артынан бири жыгыла баштайт. Эч кандай дары жардам бербейт, үмүт үзүлөт. Ошондо жергиликтүү элдин боору ооруп кетип, аларга бир сыйкырдуу дарактын мөмөсүн сунуштайт. Азамат, токточу. Сен бүгүн биздин эфирди жомок менен баштап жатасыңбы? Же тарых сабагын өтүп жатабызбы? Сен айтып жаткан сыйкырдуу дарактардын биздин рубрикага кандай тиешеси бар? Ой, жок София, шашпасаң, бул жөн гана жомок эмес, бул тарыхый уламыш. Ошол аскерлерди ажалдан сактап калган сыйкырдуу дарак биздин бүгүнкү темабыз. Жана эле ошентип айтпайт белең. Бүгүн биз Жалал-Абад облусундагы Арсланбап токойуна барабыз. Азамат, сен башында айткан сөзгө кайрылсак, демек Александр Македонский аскерлерин айыктырган мөмө жемиш кадимки эле мөмө эле? Туптуура София, ал жөн гана жаңгак болчу, бирок ошол жаңгактын курамындагы майлар, витаминдер жоокерлерге кайрадан күч кубат берип, аларды бутуна тургузган. Бул Александр Македонский аябай таң калып, өзүнүн мекенине Грецияга көп өлчөмдө алып кетүүнү буйруган. Эми түшүндүм. Ошон үчүн бул жаңгактын атын грек жаңгагы деп атап калган турбайбы? Ооба София, бирок анын түпкү мекени Арсланбап. Бирок ал мөмөлөр Грециянын Европага тараганы үчүн грек жаңгагы деп аталып калган. Эмне үчүн ал жердин аты Арсланбап деп аталып калган? Бул боюнча да маалыматың барбы? Албетте София, уламыштар боюнча 11-кылымда бир Арсланбап аттуу улуу киши жашаган. Ал белгилүү Ахмет Ходжа Яссавинин устаты болгон дешет. Арсланбап деген арслан, баатыр же кап жана капка же ата деген маанини түшүндүрөт. Ал киши чоң багбанчылык кылып, ушул жаңгак токойдун жайылышына чоң салым кошкон деген ишенимдер бар. Азамат, дарактардын жашы боюнча да маалыматың барбы? Ооба София, кээ бир айрым дарактар 800дөн 1000 жылга чейин жашы жетет. Ал эми алардын диаметри 2 метр жана тамыры тереңирээк кетет. Элестетсеңер достор, бул дарактар Караханиттер доорун, Чыңгыз хандын, Кокон хандыгын баарын көргөн төрөлөй күбөлөр. Ооба достор, ошондой эле ал жаңгактардын эң түшүмдүү жана чоңдору жылына 200дөн 400 килограммга чейин жаңгак бере алышат. Бул жергиликтүү эл үчүн жашоо булагы. Азамат, бирок Арсланбапта бир эле жаңгак эмес, көптөгөн өсүмдүктөр өсөт да. Ооба София, Арсланбапта 130дан ашык түрү өсөт. Алардын катарына алма, алча, алмурут, мисти жана башкалар бар. Ботаниктердин айтымында бул мөмөлөрдүн генетикалык борбору. Достор, эми табияттын да бир кереметине токтололу. Арсланбапта 2 атактуу шаркыратма бар. Ооба София, алардын биринчиси чоң шаркыратма, анын бийиктиги 80 метр. Ал аскадан кулап түшкөндө аябай кооз
көрүнүштү жаратат. Ал эми экинчиси кичи шаркыратма. Анын бийиктиги 23 метр. Айтмакчы, Арслан бабдын абасы дарылык касиетке ээ экенин билесиңби? Ооба София, ал жактагы жаңгак токой атайын бөлүп чыккан фитоциддер абаны аябай таза кылат. Жана ошондой эле дем алуу жана өпкө ооруларына эң мыкты табигый дары болуп саналат. Азамат, мен бул чыгарылыштан кийин Арслан бабка баргым келип калды. Ал жер жөн гана эс алуучу жай эмес, чыныгы элибиздин сыймыгы экен. Туура София. Арсланбап бул бизге табияттын берген табигый жана абдан сонун белеги. Буну сактоо биздин ар бирибиздин милдетибиз. Эгер силер дагы 1000 жылдык дарактарды кучактап, таза абадан дем алгыңар келсе, анда Арслан баб токойуна сапар тартыңыздар. Кыргызстан ар бир бурчунда кызык экен деп айта тургансыздар көп, София. Ооба Азамат. Бүгүн сиздер менен болгон Азамат жана София. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Арслан баб тууралуу кызыктуу маалыматтарды билип алдык. Мен дагы билип алып, аябай таң калдым. Жакты. Бирок Кыргызстанда чын эле көп кооз жерлер бар. Ооба, туура айтасың. Анан бектен биз досторубузга айтып атабыз го, табиятка чыккыла, эс алууга чыккыла депчи, бирок билесиңби, баардык эле адамдарга эс алууга чыкканга болбойт сыртка. Эмнеге болбойт? Пайдалуу да. Бизге пайдалуу болушу мүмкүн, бирок кээ бир адамдардын мезгилге жараша аллергиясы бар. Ошондуктан алар көп чыга алышпайт. Менин да досумда аллергия бар да, кечке эле жазында чөп дарактардын астында ойноп жүрсө эле көзүнөн жаш агат, чүчкүрөт. Көрдүңбү? Ошондой болот. Ошондуктан достор, силерде дагы аллергия болсо, эмне кылыш керек, эмне кылганга болбойт, бул туурасында биз азыр кичинекей доктор биздин кесиптештерибизден витаминка түрмөгүнөн билип алсак болот. Анда Алия жана Аяна Кезек берели. кезек силерде. Кеттик. Витаминка. Салам, биздин сүйүктүү достор. Саламатсыңар достор, кандайсыңар? Саламатсыңарбы, доктор эжелер? Мени текшерип койгулачы. Менин мурдум кычышып, көзүм кызарып атат. Келчи, карап көрөлү. Качандан бери ушундай болуп жатат? Бүгүн эле башталды. Эшикке чыксаң ушунча атабы? Ооба. Алия түшүнүктүү калды окшойт. Ооба, бул жаз мезгилине байланыштуу аллергия болушу мүмкүн. Досум, сенде жазга аллергия башталган окшойт. Кабатыр болбо, бул көп адамдарда кездешет. Анда мен не кылышым керек? Биринчиден, өзүңдү сакта. Сыртта көп чаң чалгон учурда көп чыкпаганга аракет кыл. Экинчиден, үйгө келгенде сөзсүз колуңду, бетиңди жууп, кийимиңди алмаштыр. Эгер мүмкүн болсо, маска таңсаң да жакшы болот. Макул, рахмат, мен сөзсүз аракет кылам. Жакшы, ден соолугуңа кам көр. Көрдүңөрбү достор, жаз келгенде көпчүлүк адамдарда ушундай аллергиялык белгилер пайда болуп баштайт. Ооба, айрыкча гүлдөрдүн чаңчалары аба аркылуу тараганда, айрым адамдардын организми ага сезгич болуп калат. Аллергиянын негизги белгилери бул мурун кытышуу, чүчкүрүү, көз кызарышы жана жаш агуу кирет. Кээ бир учурларда жөтөл же дем алуу оорлошу да мүмкүн. Ошондуктан ушундай учурларда өзүбүздү туура сактоо абдан маанилүү. Мисалы, шамалдуу күндөрү сыртка көп чыкпай туруу абдан жакшы. Үйдү дайыма тазалап, чаңдан арылтып туруу керек. Терезени эртең менен же кечинде ачкан жакшы, анткени ал убакта чаңча азыраак болот. Дагы бир маанилүү нерсе — иммунитетти чыңдоо. Туура тамактанып, витаминдүү азыктарды колдонуу керек. Эгер аллергия күчөп кетсе, сөзсүз дарыгерге кайрылгыла. Өз алдынча дарыланбай, адистин кеңешин угуу керек. Демек достор, жаздын кооздугунан ырахат алып, ошол эле учурда өзүбүздү сактайлы. Өзүбүзгө кам көрөлү. Көрүшкөнчө.
ала жипти чечейин куттуу болсун кадамың сенин кичине кемедерим тегеренип кетейин аман болгон карагым менен. Балам бул кыргыз элинин ырым-жырымы, жолушудур, жолдошугудур болсун дейт. Ырым боюнча муну жерге таштап тебелетпей, майлап, жүттөп туруп өрттөп коет баланын жибин. Adamdın mömösü bala. Атың ким? Менин атым Эскандер. Амир. Менин атым Айлин. Менин атым Ясмин. Биз эгизбиз. Менин атым Наталья. Менин атым Мухилам. Канча жаштасың? 6 жашта. Мен 8 жаштамын. Биз 8дебиз. 9дамын. Мен 10 жаштамын. Эне тил деген эмне? Апам экөөбүз сүйлөгөн тил. Мен сүйлөгөн тил. Эне тил деген балыбыз сүйлөгөн тил. Татуу тил. Эне тил бул ар улуттун тили. Эне тил деген бул кыргыздын тили. Ата бабаларыбыз эне тил деп койгондо, а мында айтса бул кыргыз тил дейт. Бул эмне? Бул шам. Бул болсо сарымсак. Бул желим. Бул азембелек. Бул желдеткич. Бул сөздөрдү сен каяктан үйрөндүң? Баластанда. Бунун баарын мен Баластандан үйрөнгөм. Баластан мен сенин сүйүм. Баластан биз сени сүйөбүз. Жаңы эле Сарыгыз аттуу чыгарманы жаңыртып, биздин маанайыбызды көтөрүп кеткен таланттуу жигит жана кыз бизде конокто. Азыр алар менен кененирээк таанышып, маек жүргүзөбүз. Аттаңар ким? Мен атым Арызат. Менин атым Исхак. Канча жаштасың? Мен 10 жаштамын. Мен 9. Эң сонун, эң эле алгачкы суроо, ырчылыкка кантип кызыгып калдыңар? Мен апам ырчы, мен апамдай болуп ырчы болгум келчү да. Апаңдын жолун улайт экенсиң мындайча айтканда, эң сонун. Апам аябай көп ырдайт, ошон үчүн мен да ырдайын дедим. Сен да апаң өгөңөртең апаңар ырдайт экен да. Каяктан келдиңер? Агордовичтен. Тоже. Силер дагы. Апаңар белгилүү адам окшойт, ырчы. Кана анда кененирээк айтып берсеңер. Мен апам аты Нуржан Тиминбаева, анын көп чыгармалары бар. Эң сонун. Экөөңөрдүн апаңар бирби же? Бир туугансыңар. Бир тууган эмессиңер, Экөөңөр кайсы мектепте окуйсуңар кана? Мен Креатив Талим деген жеке мектепте окуйм. Мен болсо 95-мектепте окуйм. Демек, силерди музыка жолугуп туруп да, музыка бириктириптир, А кайсы жерден жолуктуңар? Биз чогуу бир курска барабыз, ийгилик студиясына. Мугалимиңер бир экен да? Мугалимиңер тууралуу айтып берсеңер. Аты ким? Биздин мугалимибиздин аты Жумагүл Замирбекова, дагы Адина эже. Эки эжеңер бар экен да? Сонун. Мектепте канчага окуйсуңар? Мен мектепте 4-кө. Мен 5ке. 4-кө 5ке. Жактырган сабактар тууралуу сурайлы. Кайсы сабактар жагат? Мага көбүнчө кыргыз тили жана дин тарбия сабагы аябай жагат. Ага болсо мекен тааным менен дагы математика. Экөөңөр мынакей дуэт болуп ырдап чыктыңар, Мындан ары дагы план боюнча дуэт ырдайсыңарбы же бөлүнүп кетесиңерби бир күнү? Дуэт ырдайбыз дагы. Дуэт ырдайсыңар, Ушул дуэтиңер менен бир сынактарга катышып көрдүңөрбү же азырынча катышкан жоксуңарбы? Качкан жок. Жок, катышкан жокпуз, бул биздин биринчи жолубуз.
Мектептеги балким кандайдыр бир иш-чараларда чыгыптыңар чогуу? Жок, чогуу эмес. Жалгыз-жалгыздан. Сен өзүнчө кайсыл ырларды ырдап чыктың? Мен мектепте хорный ансамбльна солистмин. Жана сен? Мен ырдата эмесмин. Өзүң ырдай элексиң, Бирок спортко кызыгат окшойсуң сен, Кайсы спорттун түрүнө? Күрөш. Күрөшкө, билинип турат. Келечекте дагы спортчу болуп калышың ыктымал окшойт, Ырчы болбой калсаң эгер. Ырчы болоюн деген экөөңөрдүн тең максатыңар бир болуш керек, Же Башкача окшойт. сенин максатың кандай? Мен максатым журналист жана алып баруучу болгум келет. Алып баруучу, эң сонун. Сен? Мен болсо зубной врач же болбосо спортсмен. Эмнеге ушундай кесипти тандадыңар кана? Мен журналист болууну көп телевизорду карап, баласымды там Бирөөдөн эргип алган окшойсуң, Кимден? Мен апамдын сиңдиси ал журналист болуп иштейт. Мен аны карап журналист болгум келчү да. Аты ким? Унутуп калдым болуш керек. Мунара. Мунара эже, Мунара эжеңдей болгуң келет экен, сонун. Мен болсо зубной врач болгум келет, же спортсмен. Спортсмен болгондо сен болсо туура көңүлдүү анан сен болсо мындай туура эмес жолго кете албайсың. Дагы зубной врач болсом ал ак иш, бирөөгө жардам бересиң. Анан көп нерсе кыла аласың. Сонун. Белгилүү спортсмендерден кимди тааныйсың жана кимдей болгуң келет? Акжол Макмудов. Сонун. Дагы Башкасы жок. Бир гана Акжол Макмудовдой болгуң келет экен да. Белгилүү тиш докторлорданчы? Азырынча тааныбайсың, Өзүң демек, өзүң эле белгилүү болот экенсиң, өзүң жолуң менен барат экенсиң да. Кандай тиш доктор болсуң? Дантист деп коет, брекет системаларды салган бар, тиги тишти дарылаган. Тишти дарылагандар бар, дантист бар, тиш салгандар бар. Же бардыгын жасайсың ба? Бардыгын, эң сонун. Сынактарга айтып кетпедимби, катыштыңарбы депчи? Өзүнчө дагы катышкыңар келеби? Кайсы сынактарды мындай алдыга план коюп атасыңар? Андай деле жокпу же? Же тойлордо ырдагыңар келеби? Тойлордо ырдагым келет. Ырдадыңар беле буга чейин? Буга чейин ырдадык. Толкундадыңарбы же болгондо эле жокпу? Болгондо жок кичине. Болгон мен. Сенде болуптур, бираз. Сенде такыр болгон жокпу? Акчаларды келип, кайрадан кыстардыбы же андай деле болгон жокпу? Мага болгон. Кандай сезим болду? Шоколад алып жейм дедиңби же кандай болду? Же апаң алып болду? Апама кичине бергем, анан Кичине жарым. Сонун. Сагачы? Меники сразу эле апам алып койду. Апаң алып койду. Бирок апаңар силерге жардам берет да туурабы? Кайрадан силерге костюм алып берет, ошол окуу жайларга алып барат, туурабы? Ар дайым берип турат акча. Туура. Сонун. Анан дагы ырга канча жылдан бери барып жүрөсүң? Мен ырга 3 жыл барып жүрөм. 3 ай. 3 ай, 3 жыл, Жок, 3 ай эле. Сен 7 жаштан бери барат экенсиң да? Ошондо 3 жылдын ичинде канча деген нерселердин баарын үйрөндүң, туурабы? Көп нерселерди үйрөндүң, ырларды үйрөндүң. Ырчы кандай болбош керек экен деген суроо берип көрөйүн. Уялбаш керек. Туура. Туура дем алыш керек. Шак-шак сүйлөш керек. Алып баруучу кандай болуш керек? Уялбаш керек, элдерден туура сүйлөш керек, туура дем алыш керек. Жана анын сөз байлыгы көбөйүш керек, чоң болуш керек да. Эми тиш докторлор тууралуу айтпай эле. Тиш доктор кандай болуш керек? Туура эме жардам бериш керек, дагы Өзүнүн ишин билген дегендей. Диагноз туура коюш керек. Дагы болсо адамдарга жакшы жардам бериш керек. Дагы болсо туура эме жол менен кетиш керек. Спортсмен анда кандай болот? Спортсмен болсо ал болуш керек. Ал баарына жардам берип жүрүш керек.
дагы көп тренировка кылыш керек, дагы болсо өзүнчө болуп кетпеш керек. Эмгекчил болуш керек экен да, дисциплинаны сакташ керек экен, эң сонун. Кайсы өлкөлөргө баргыңар келет? Мен Таиланд жана Турцияга баргым келет. Таиланд жана Турция. Эмне үчүн? Таиланд эмнеси менен жагып калды, жана Турция эмнеси менен жагат? Балким кандайдыр бир актер жагат, ошол жака актерду жолуктуруш үчүн баргың келет, же болбосо жөн эле табияты жагабы, же Таиландда Табиаты эле. мектепте вишн бербейт да. үй ишин мектепте ушундайбы? Андайды билбейт экен. Бектен жакшы билет окшойт, Таиландда дагы кандай кызыктар бар? Таиландда Же бир гана табиятына суктанасыңбы? табиятына эле. Кооздугу барбы? Ооба. Жакшы. Сен? Дубай. Дубайга эмне үчүн? Аякта көп ысык көрдө бар, дагы аякта көп жаңы үйлөр жасалат, дагы болсо ушакта Бийик имараттар бар болуш керек, Эң чоң дагы эң чоң здание деген ушакта беле? Ошондой окшойт деп ойлоп атам мен деле. Мен деле так билбейт экенмин. Эми салам жолдоп алсаңар болот. Азыр дал ошол Экинчи камерага. мүнөттөр келди. Экинчи камерага карап, бардык силерди көрүп аткан, тааныган досторуңар, ага-эжелер, туугандар, апа, ата, Айдор, бардык туугандар. Мен өзүмдүн билимиме чоң салам берем жана өзүмдүн биринчи мугалимиме Жумакеева Салима Саманчиевнага ал мага тамга таанытып окуганды жана жазганды үйрөткөн. Экинчи мугалимчи? Экинчи мугалим Акылай Эмировна. Мен болсо апама, атама жана братчикаларыма, карындашыма дагы болсо байкеме дагы эжекеме, Тансу Даниярына гана классташтарымга, досторума. Эң сонун. Жакшы салам жолдоо болду. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Бизди аябай кубанттыңар, маанайыбызды көтөрдүңөр. Көптөгөн силерди сынактарда көргүбүз келет. Ийгилик каалайбыз. Талантыңар ташкындап, өнөрүңөр өркүндөп, кыргыздын желегин желбиреткен кыраан жигиттерден, кыздардан болгула. Азыр болсо көп сынактарды утуп кайра келгиле. Күтөбүз. Азыр болсо кийинки түрмөккө баш багалы, таанып бил түрмөгө. Кеттик. Салам достор, силер менен бирге Раяна жана Бектен. Бүгүн биз асмандагы эң кооз, эң өзгөчө, силер көрүп тургандай эле Сатурн планетасында турабыз. Салам космосту сүйгөн достор. Силер Сатурн жөнүндө оккандай эле көз алдыңарга чоң алтын шакектер келет окшойт, Бул планета чындай эле өзгөчө, анткени анын айланасында чоң шакектер бар. Ооба, ошол шакектер Сатурнду күн системасындагы эң кооз планета кылат. Бирок ал шакектер чыныгы алтын же күмүштөн эмес, алар муз, таш жана чаң бөлүкчөлөрүнөн турат. Демек бул шакектер планетаны айланып учуп жүргөн миллиондогон кичинекей муз жана таштар турбайбы? Көрсө Сатурн жөн гана жер буюм табылган суу гана эмес, жана космостук муз дүйнөсү турбайбы? Дал ошондой, туура айттың Бектен. Сатурндун шакектери ушунчалык чоң болгондуктан аны жерден телескоп аркылуу көрүүгө болот. Сатурн күндөн 6-чы болуп жайгашкан планета жана ал газ гиганты. Башкача айтканда, газдардан турат. Ооба, анын бетинде басып жүрүү мүмкүн эмес. Ал жерде жер сыяктуу катуу топурак жок. Эгер биз Сатурнга коно алайлы десек, желим топтун үстүнө отургандай сезмекпиз. Туура, бирок Сатурндун ичиндеги шамал тамаша эмес. Анын ылдамдыгы саатына 1800 чакырымга чейин жетет. Бул дүйнөдөгү эң катуу шамалдардын бири. Айтчы Раяна, Сатурндун деле айлары барбы? Албетте бар. Сатурн айлары боюнча чемпион. Анын 80ден ашык айы бар. Эң чоңу Титан. Ал жер сыяктуу атмосферасы бар. Бирок окумуштуулар ал жакта метандан турган көлдөр бар болушу мүмкүн деп айтышат. Метандардан турган көлдөр? Демек ал жерде суу акпай эле метан агат турбайбы? Демек бул космостогу башкача дүйнө турбайбы? Ооба, ошондуктан Сатурн менен анын айларын изилдөө окумуштуулар үчүн абдан маанилүү.
Сатурн жөнүндө көп маалыматты Кассини деген космос аппаратын алып келген. Ал планетаны 13 жылдан бери изилдеп миңдеген сүрөттү жиберген. Көрдүңөрбү достор? Космос бул чоң, сырт дүйнө. Сатурн өзүнүн шакектери менен ааламдын канчалык кооз жана кызыктуу экенин көргөзөт. Дал ошондой, эгерде силер асманды карап турсаңар, жылдыздай болуп жаркыраган Сатурнду көрөсүңөр. Балким силердин араңарда келечектеги космос изилдөөчүлөр чыгат. Достор, кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Бектен ушул сенсиңби азыр эле жүргөн? Ооба. Таанып койдум, сен жаш кезиң окшойт, кичинекей кезиң. Жок эй. Достор, анда эмесе силер жактырган, силерди сүйүндүргөн мүнөттөргө жеттик. Азыр биз оюн ойнойбуз. Биздин телефон номерибизди айта кетели дароо 0312 39 15 86. Бизге дароо чалсаңар болобу? Болобу, болбойбу? Ооба. Болот, Мына барыңа жактырган оюн башталды. Мынакей Бектендин колундагы бака бакпалчак, башың неге жалпак деген оюнчук бар. Жана ошондой эле менин колумда Байчечекей аттуу бөбөктөр журналы. Өзүңөр көрүп тургандай эле, көрдүңөрбү? Сонун журнал. Өзүңөрдүн аңгемеңер болсо, же болбосо кандайдыр бир кызыктуу окуяңар болсо, ушул Байчечекей журналы силерге чыгарып бере алат экен. Сонун кылып сүрөттөрү менен баардык сонун кылып. Жана ошондой эле, албетте, бул силерге биринчи белек катары дагы бүгүн берилет. Же биринчи эмес. Дагы бир кыска уже чыгарып берип коюп. Мынакей эң сонун. Анда эмесе, суроолорду жаңырта берели. Эң биринчи суроо: короздор таң эрте туруп, эмне үчүн кыйкырышат? Жана экинчи, үчүнчү суроону силер эфирге чыккандан кийин берсек болот окшойт. Азыр биздин досторубузга эскерте турчу нерселерибиз бар, айта кетелиби? Сыналгыны азайтып, үнүн азайтып, үнүн азайтып туруп, анан топтон бирдигиңерди текшерип алгыла. Андан кийин чалгыла, достор. Анда эмесе бизде дароо биринчи чалуу бар. Кабыл алабыз. Салам. Салам алейкум. Досум, угуп атабыз. Кандайсың? Даник, жаңгак. Үнү чыкпай атат. Биздин досубуз. Үнүн жакшы текшербей койду окшойт, же эртең менен ботко же элек болчу. Анда эмесе кийинки досубузду кабыл алалы. Барбы досубуз? Салам. Өчүрүп салды го. Өчүргөн жок. Бирдиги түгөнүп калды, же байланыш үзүлүп калды окшойт. Акстан чалат да окшойт. Баткенден чалып атат. Же Арсланбап. Анда эмесе кийинки досубузду кабыл алалы. Салам. Кандайсың? Атың ким? Кайра өчүрүп салды. Меники болот окшойт эми. Мага ушул оюн аябай жагат негизи. Ушинтип. Моорда меники уже 8. Сага жакпайбы? 8 барбы сенде ушундайдан? Ооба. Колуңда 9 окшойт, Достор, ошондуктан көрдүңөрбү, Бектенден оюнчукту алыш керек. Анткени мында өтө көп оюнчук болуп кетиптир. Ооба. Кийинки досубузду кабыл алалы. Көрөрман бар. Кайра өчүрүп салды. Дегенче. Бар меники болот окшойт. Сен бакалар чолтолуп үйүңө эме кыласың, саз кыласыңбы? Жок. Куак дедир. Кийинки көрөрманыбызды кабыл алабыз. Келиңиз, төргөтүңүз. Барбы досубуз? Салам. Бар экен. Атың ким, каяктан чалып атасың? Умар, Антимодан чалат. Каяктан? Умар чалып атыптыр. Каяктан экенин укпай калдым, бирок кабыл ала беребиз. Канча жаштасың? Жалабат. Жалалабаттан чалып атат. Жана канча жаштасың? 12. Эң сонун. Умар, биринчи суроо мындай болчу. Короздор таң эрте туруп, эмнеге кыйкырышат? Азыр келет. Ой. Умар кетип калды, карагылчы, азыр келем деп. Кана күтүп туралыбы Умарды? Онго чейин санап күтөлүбү? Келди. Умар. Эмне үчүн короздор таң эрте туруп кыйкырышат? Анткени эртең менен тургузуш үчүн адамдарды. Жок. Суроо негизи бул суроонун жообу бар болчу. Башкачараак Деп ойлоп атасың ба? Кана дагы ойлонуп көрчү, Умар. Жана мен суроо бергенде октош керек болчу. Дейт Бектен. Барбы жооп? Кана ойлонуп көрчү. Өчүрүп салабы. Эмне үчүн түрмөгүнөн айтылган болчу экен. Дагы бир жолу? Үнү көргөндө кыйкырышат.
күндө көргөндө кыйкырышат экен, эмне деп кыйкырышат ошондо? Бул жер деп башталат да. Балким ойлонуп көрөсүң. Же экинчи суроону берип көрөлүбү? Жок, айма суроо. Жазгы аллергиянын негизги белгилери кандай? Ой, Умар. Жакшы, жеңилдетүү берген сыяктуу болгом да менчи, кана. Кийинки досубузду кабыл алабыз. Чалуу бар. Кабыл алабыз. Салам. Саламат. Атың ким, каяктан чалып атасың? Айжан. Айжан. Атың ким? Ой, башым айланып калды. Биздин досторубуз кечке тамашалашып чалып атып. Айжан, канча жаштасың? 11. 11 жашта экенсиң. Каяктан чалып атасың? Токмок, Сокулук. Сокулук, эң сонун. Кандай эмесе, короздор таң эрте туруп эмнеге кыйкырышат? Эң оңой суроо. Короздор сенин сердикти айтышат. Туура жооп болдубу, Бектен? Жок. Бир аз окшошпой калды. Сен үчүн окшошпой калды, бирок негизи туура болуптур. Экинчи суроо, жазгы аллергиянын негизги кандай белгилери бар? Көз кызарат, дене кычышат, эшикке чыкканда тамак кычышат. Туп-туура, кабыл алабыз. Кол чабуулар. Мана ат окшойсуң. Жана акыркы суроо, 1 май кандай байрам экен? Жана айтып кеткен Дарма байке. Эден башталат. Эмгек күнү. Ай, баракелде, туп-туура. Анда эмесе Айжанды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул Байчечекей бөбөктөр журналы сеники, жана ошондой эле бака балчак башың неге жалпак оюнчугу дагы сеники. Бул белектерди сен Жаш гвардия бульвары 59 дареги боюнча алып кетсең болот. Бишкек шаары эртең мененки саат 9-дан 6-га чейин иш күндөрү албетте ишемби жана жекшемби келе албай калат экенсиң. Тилекке каршы. Ошондуктан сени дагы бир ирет куттуктайбыз. Бар бол. Дагы бирөө чалып жана сергек бол. Деген түрмөк бар да. Азыр ошол түрмөккө Ата сизби? Мен окшойм. Кет. Серге болалы, кеттик. Кандайсыңар, достор? Моторуңарды текшерип алдыңарбы? Бардыгы жакшыбы, иштеп атабы? Анда даяр болсоңор, биздин артыбыздан кайталайсыңар жана от алдыргыла. От винта! Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Есть работа, он летает самолет. У пилота есть забота, если вдруг пилот уснет. Потому, когда, приятель, ты надумаешь летать, не забудь, что ты летатель, и не смей в кабине спать. У тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака. И стремнуть ты можешь только до земли, летишь пока.
я стал для таких полетов. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can beg on my knees. Come jump in, bimbo friend, let us do it again. Hit the town, fool around, let's go party. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. Benim adım Datkayım. Benim толтура досторым бар. Алар эмне жөнүндө кыялданат билесиңерби? Айбике апасынын чоң туфлисин кие берет. Айбике модель болот го. Алибек ашканадан чыкпайт. Ал атактуу ашпозчу болот окшойт. А Данил досундун кыялы куручу. Дария бөбөгөккө баарын өз колу менен жасаганды жакшы көрүшөт. Дария келечекте дизайнер болот. А Байгазы китепти сүйөт. Чоңойгондо Айтмайтовтой жазуучу болом дейт. А бул менин бебегим Эркимай. Ал такыр тартынбайт. Мен ойлойм актриса болот деп. Жанар баарыбызды дарылай берет. Ал сөзсүз
дарыгер болот. Мен досторума ишенем. Силер дагы ишенгиле. Кичинекей кыял келечектеги чоң максат. Актала районунун Үгүт айылынан келген таланттуу кыздарды кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандайсыңар? Аман-эсен келип алыптырсыңар, кош келиңиздер. Аябай сонун билеп бердиңер. Эң алгач өзүңөрдү кененирээк тааныштырып кеткиле. Канча жаштасыңар? Атыңар ким? Аруки меники, анан 7 жаштамын. Аруки 7 жашта. Менин атым Амина, мен 7 жаштамын. Экөөңөр тең 7-де экенсиңер, Классташсыңарбы ошондо? Жок. Бирөөңөр 1 класс, бирөөңөр 2 класс. Кимиңер 2 класс табайынбы? Дароо айтып койдуң, Эң сонун. Кана эмесе, күн нуру тобу экен, аталышы тобуңардын. Кантип түзүлүп калды? Кантип кызыгып калдыңар деген сонун суроо. Ооба. Нургүл эже класс жетекчибиз. Группаны түзгөн эжеңер, Нургүл эже. Кантип түздү? 1 класстан мындып келди дагы. Кана эмесе бийлеп көргүлөчү деп туруп араңардан мындай кастинг уюштурдубу же дароо эле тандап алдыбы таланттууларды билип? Тандоо болду. Тандоо болуптур, Сен өзүңдүн классыңан бийледиң, сен болсо өзүңдүкүнөн бийледиң, Анан араңардан чык деп туруп тандап алыптыр, Кантип кызыгып калдыңар жалпы негизи бийге? Мен садикте кезимде кызып жүрчүмүн бийге, ырга, кызып жүрчүмүн. Анан ошентип уланып кетти өзү эле, Сенчи? Мен эже кыздарды бийлеп атканда, мен кызыгып аналарды көрүп, мен эжеден сурадым. Билесиң болобу деп. Эң сонун. Конкурстарга катышып атасыңарбы? Же? Ооба, көптөгөн. Кайсы? Акталада өткөнбү же Бишкекте өткөнбү? Каяктан өткөн? 2 жолу Акталада өткөн, нарында 1 жолу өткөн. Акталадан 1-чи орунду алып келдик, нарындан 3-чү орунду ээледик. Мына сага мындан аркыдагы планыңар бар окшойт, Бишкекке келип, андан кийин Алматы, Ташкент, Душанбеге барбы? Барбы ошондой планыңар? Эң сонун. Көйнөгүңөрдүн түсү аябай сонун экен. Сенин жактырган түсүң, мен билишимче. Жок. Андай эмеспи? Меники мына. Ак түскен, Жок. Бизге кандайдыр бир ыр даярдап келдиңерби, же бий даярдап келдиңерби? Мен сезип атам да. Индийский бий даярдап келдик. Экөөңөр билесиңер же бирөөңөр элеби? Жок. Биздин башка досубуз бийлейт. Башка досуңар. Силер билеп эткенсиңер, Ал силерден бизге белегиңер болот окшойт, Баластан студиясына, эң сонун. Ага чейин күтө туралы, маегибизди уланта берели. Кайсы өлкөлөргө баргыңар келет деп суроо бердиңерби өзүңөргө? Жок. Каяка баргыңар келет? Азырынча Бишкектеги мындай республикалык сынактарды уткусу келет экен кыздар. Эң сонун. Канча бий билесиңер? 6-бы? 6. Кана эмесе бирден айта кетели. Биринчиси Барби бии. Биз билген андан тышкары кыргыз бии бар. Индия бии. Дагы бир кыргыз бии. Өзбек бии барбы? Уйгур бии балким. Казак бил. Башына чыныгы коюп алып туруп бийлешет го. Андай азырынча жок экен, Ийгилик каалайбыз албетте. Көптөгөн дагы канча бий жаттасын? 1000 бий жаттасынбы? Жок. 1000ден дагы көп. 1000ден дагы көп, Көп сынактарды утуп бизге келсеңер жакшы болот да. Келгиле анда, силердин дос кызыңардын бийин көргөнгө убакыт келди окшойт. Чогуу досторубуз да күтүп калды окшойт, чогуу көрөлү. Бир тунугудан кийин биз кайрадан жолугабыз достор. Бала бар үйдө баластан бар. Баластан менен дүйнөнү изилдейбиз, үйрөнөбүз. Бирок
кызым, ким деп айтам? Кыргыз тилин жарды деген балаңды. Ар адамдын ар башкача тили бар. Ар башкача дили бар. Кыргыз буга карата өнөр алды кызыл тилди бекеринен айткан эмес. Мунун баары гуманистик философиялык бийик деңгээлде чечилет. Биздин балдар өз эне тилин чанбаса, дайыма өз тилинде сайрап турса, кыргыз тили жоголбойт, өчпөйт. Кыргыз жылкынын өңүн деги эле өң түшүнүнө канча деген сөздөрдү кошкондугун айтууга болот. Бул жыгачтын аты эмне? Тергич. Ажыдар түгүн салыптыр. Бул сөздүн мааниси өтө ачуулануу. Жыбыңда жылтыңда, чорыңда чорбоңда. Не деген бакыт? Самат Аркынбеков турабы? Ооба. Баластан каналынын көрсөтүүлөрү аркылуу кыргыз тилин таза, так сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Тилим менен тунукмун, улук болсом, тилим менен улукмун. Улут болсом, тилим менен улукмун. Достор, көрдүңөрбү кандай сонун? Кана? Анда биз дароо атың ким? Эльзана. Эльзана. Эльзана, мынакей достор, Эльзананын жагымдуу Индия бийине күбө болдук. Азыр кимге салам жолдойсуң? Баарына салам жолдосоң болот. Анда эмесе экинчи камераңа карасаң болот. Кимге салам жолдойсуң? Мен өзүмдүн Нургүл эжеме, Делектер Чынар жеме салам жолдойсуң, Мынакей достор, ушундай жагымдуу бий менен, ушундай сонун ноталар менен биздин эфирибизде соңуна чыгып атат. Биз албетте ушул үгүт айылындагы
Гүл Нуру Актаба районундагы. Гүл Нуру тобундагы жагымдуу бий менен келген, бийлер менен келген кыздарга ийгилик каалайбыз. Бар болгула көптөгөн ушундай сынактарга катышып, жеңгиле. Кана сен сүйлөчү эми. Биринчи орун утуп келгиле. Көптөгөн сынактарды утуп, көптөгөн өлкөлөргө барып, чоң класстар болгондо келгиле. Эң сонун. Биздин Баластан каналыбыздын эшиктери ар дайым силер үчүн ачык. Силерди жакшы көрөбүз. Достор, силер менен Тарбал Байкеңер жана ошондой эле Бектен болду, жана ошондой эле Гүл Нуру тобу болду. Көрүшкөнчө саламатта калгыла. Саламатта калгыла.